Жаушанул кабир деген дуа бар екен. Жабраил алейхиссалам Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга алып келген дуа дешет. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, биздин мазхабта бар нерсеби? Мен буну билбейт экенмин. Мен билбейм буну. Жаушанул кабир дейт. Мен күйөөгө тийгем 2 жыл болду. Ортобузда 1 жаштагы кызыбыз бар. Бирок биз недавно ажырашып кеткенбиз. Ал 2 жылдын ичинде мени савап изменять этип жүрдү. Ошонун баарын өз көзүм менен көрүп кечирип келгем. Акчасын баарын ичип кыздарга жоготуп келет. А мен кызым менен үйдө акча тапчумун дейт. Чын айтканда баарына чыдап келгем. 1 жыл мурун ал мага телефондон талак берген. Ажырашканыбызга 1 ай болду. Эми келип кызымды бер, менен жаша же өлтүрүп кетем деп коркутуп атат. Мен эмне кыларымды билбей атам. Аллах. Тугандар, зулумдукту токтото турган бир топ жолдор бар. Ата-эне бар, туган урук бар, укук коргоо органы бар. Укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Тиешелүү, эгерде ушундай эле коркутуулар болсо, тиешелүү мамлекетке кайрылып туруп айтыш керек анда. Жанды сактоо фарыз. Калгандарын адилеттүү чечкенге аракет кылыш керек. Тугандар, эч бир үй бүлө бузулбасын да. Эч кимге пайдасы жок. Аялы менен күйөөсү урушуп кетсечи, мейли күйөөсү жооп таппай калды. Мейли кээде аялы жооп таппай калат. Ошол учурда бирөөсү ойлонбосун да, мен жеңип алдым, бул жеңилип калды деп. Алымдар айтат, экөө тең жеңилди дейт. Урушта дайым экөө тең жеңилет. Шайтан гана жеңет берди. Шайтан гана жеңет, шайтан гана сүйүнөт. Сен айдап чыктың деп кыйынсыңбы? Көчөдө чыгарып койдум деп, мындай кылып койдум деп. Жок. Зулумдуктан сактанайлы, пайгамбарыбыз айткан, аялзат тууралуу Кудайдан корк кылат экен. Бир сөз менен, короче. Корк кылат экен. Алладан корк да бол. Зулумдук кылба. Таптакыр эле болбой атабы, анда жакшы жол менен ажырашып кет болду. Бирок зулумдук кылба. Эмне үчүн эртеге жооп бересиң буга? Санкт-Петербургтан жазып атам. Жашым 29-да. Намазды бир окуп, бир окубай жүрүп, 20 жыл намаз карызмын. Каза намаздарымды окуп баштагам. Ошолорду парызында, сүннөтүндө баарын каза намаз деп окуймунбу? Эртең менен багымдатты окугандан кийин, анан мурунку багымдаттын каза намазын окусам болобу дейт. Биринчиден аракет кылыңыз, намазды каза кылбаңыз тактыр. Ушунча жаш өтүп кетти. Эми кээде адам ушунда ооруп, уйкусурап, уктап калып, жөнсү жана башка нерселер менен себептүү болуп калса, анда казасын дары окушуңуз керек. Казасын окуш керек. Бул карыз болуп калат. Алла Тааланын эртеге сурагы бар. Бүгүн күнү убагында алхамдулилля шариятыбызда өз учурунда окугандын дагы, өз учурунда окуй албай казанын дагы жолдорун айткан. Казада сүннөттөр окулбай. Казада фарыздар гана окулат. Фарыздын гана казалары болот тугандар. Сүннөттүн карыздары жок. Макулбу? Каза витр важип кошулат. Так. Демек 5 убакыт фарыз менен витр важип. А эгерде багымдаттын сүннөтү муаккада. Бул тугандар пешимге чейин болуп калса кошулат, пешинден кийин бул да кошулбай калат. Мындайча айтканда ачыктама кылайын. Бир адам уктап калды эле, турса күн чыгып калган. Ал пешимге чейин эгерде ошол күндүн багымдатынын казасын окуй турган болсо, биринчи 2 рекет сүннөттүн казасын окуйт, андан кийин фарыздын казасын окуйт. Эгерде түшкө чейин үлгүрбөй калды, түштөн кийинки өтүп кеттиби? Болду. Анда сүннөттүн казасы болбойт, фарыздын да казасы болот. Амунан эртең менен багымдат ошо окуй берсеңиз болот, жазып окуңуз. 3 маалда окуса болбойт, ошону эске алып коюңуз дагы, калган бош убакытта окуй бериңиз. Элдер бекер сөз менен алек болгондо окуй бериңиз. Бирөөнү күтүп атканда 1 саат, жарым сааттан кийин келем деди, окуй бериңиз. Эмне кыласыз убакытты текке кетирип? Ошол убакытта телефон чукулап отурбай. Мени маалымат карап коюңуз, 5-10 мүнөт убакыт барбы? Дароо казасын окуп салыңыз. Уялбаңыз, тартынбаңыз, бош убакытпы? Окуй бериңиз, сапардабы, үйдөбү? Кээде жумушта бош убакыттар болуп калат. Начальникти күтүп атабыз, 1 сааттан кийин келет экен. Эмне кылабыз? Окуй бериңиз.
Кыскасы айтканда эртерээк каза намаздарды окуп бериш керек тууганда. Аракет кылыш керек. Жазыңыз. 3 маал. Ал кайсы эле? Күн чыкканда каза окусаңыз болбойт. Чак түштө каза окусаңыз болбойт. Күн батып атканда каза окусаңыз болбойт. Болду. Калган убакта окуй бересиз. Арак ичип алкаш болуп калгандар запой болуп калат го. Ошол арак ичпесе өлүп кала турган болсо, ошол адамга арак алып берсе болобу? Болбойт. Ал көнүп табияты ушундай болуп калган. Ал болбойт. Анын жолу иншалла ал. Мисалы кээ бир адамдар бар да, сигарет менен ушунчалык көнүп калган, сигарет чекпесе баш ооруйт да. Кээ бир адамдар бар, чай ичпесе баш ооруйт. Ал өзү ошол чейин көндүргөндө, анын акырынан азайтса болот ал. Бирок сиз алып берип арактыкын андай болбойт. Ордуна башка нерсе алып бериң. Менин жолдошум динден түшүнүгү бар, намазга бекем адам, дайыма айта берет, экинчи аял алам деп. Мен ачуум келет, айлам кетип, Аллахым көчөдө калтырат деп айтам. Өзү менин акымы толук бербейт. Балдарга тарбия берип жанында болбойт. Башка шаардан иш алып алат. Бизге келип жетип жүрөт иштеп. Келип кетип жүрөт иштеп. Ушул сөзүмө жалат боло берем. Күнөөкөр болдумбу деп, кандай адам экинчи аял алса болот? Так айтып коюңузчу. Адилеттүүлүк карап мындай. Адилеттүүлүктү орната алган, адилеттүү карай алган, ошол алса болот. Курандын шарты бул. Курандын айткан шарты, Алла Таала айткан. Эгерде адилеттүү карай алсаңар, макул. Болбойбу, анда бирөө менен дегенде. Бул Курандын чечими. 200 мунафыктарды көп жолуктуруп жатам. Айтсам угушпайт. Ошолордун жазасы кандай болот? Бир эскертип өтсөңүз, ато мода кылып алды. Же ошону менен рахат алабы, билбейм, алдап дейт. Билбейм, алдап. Мунафыктын белгиси үчөө деген пайгамбарыбыз. Сүйлөсө жалган сүйлөйт деген. Уада кылса аткарбайт деген. Аманат берилсе кыянат кылат деген. Кимде ушу табылса, толук эле мунафык. Эгерде бирөөсү табылып, экөө табылбаса, анда 3-төн 1 мунафык. Экөө табылса 3-төн 2-си пайгамбарыбыз айткандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасында келет: Аллахумма таххир калби минан нифак. Я Алла, жүрөгүмдү тазала мунафыктыктан. Этикат, бу тил, амалдын мунафыктыгы мындай эле. Жүрөктүн мунафыктыгы эң жаманы. Ал кайсы? Тилинде иман, жүрөгүндө куфр. Бул асфала сафилин, дозоктун эң түбүнө бара тургандар да. Кудайым ушундан сактасын туган. Бирок мунафыктыгын белгилеринен да сактанбаса адам ошого жетип калат бул. Мен жакында жолго чыгам Москвада, Кыргызстанга ошол убакта жолдо болобуз. Кандай? Ошондо 5 вакыт намаз кандай окулат? Кандай? Мен жакында жолго чыгам Москвадан Кыргызстанга. Ошол убакта жолдо болобуз. Ошондо 5 вакыт намаз кандай окулат? Касыр окуйсуз. Касыр дегени 4 рекеттүүлөрдү 2 рекетке кыскартып, пешим, асыр, куптан. Ушуну 4 эмес 2 рекеттин окуйсуз. Убактыңыз барбы? Сүннөттөрдү окуңуз. Убактыңыз жок, шашлышта кетип атасызбы? Сүннөт калып кетсе күнөөкөр эмес. Нафилге айланып калат, же болбосо машинеде отурган болсо, машинеде деле окуп кое берсеңиз болот. Нафилдин өкүмү кандай? Нафилдин өкүмү машинеде окуй берсеңиз боло берет. Түшүндүңүзбү? Ой. Устаз өткөндө Ошто бир белгилүү аалымдын акыркы сапарга узатуу өзбек тилинде сүйлөп баян кылган экенсиз. Ошол баяныңыз соцсеттерде талкуу жаратып жатканын көрүп суроо пайда болду. Башка тилде сүйлөө шариятта кандай каралган? Түшүндүрмө берип кое аласызбы? Рахмат. Машалла. Алла разы болсун. Алла Таала Ша Мухаммад Дамыланы рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Бу киши өзбек улутунан Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда чоңоюп көптөгөн миңдеген шакирттерди чыгарган.
Бизде мен учурда ошо муфтий болуп иштеп жүргөндө алымдар кеңештин мүчөсү эле. Бизде иштейт эле. Жөнөкөй эле. Илимдүү эле. Машалла. Мындай айтканда руханий атасы өтүп кетти десек болот да аларда. Алауиддин Мансур Дамланы окуткандай уктук. Абдугапар Сымановду аттуу баштуу белгилүү алымдарды айтам. Канча деген адамдарды окуткан. Албетте туугандар, көңүл айтуу исламдын баалуулуктары. Мен дагы бир 2-3 жол мен өзүм деле көргөн жокмун. 2-3 жол балдар сурап калды. Сиз болсо ошол жакта бир өзбекче баян кылыпсыз деп. Өзбектерге өзбекче баян кылат да. Орустарга орусча баян кылабыз. Тажиктерге тажикче баян кылабыз. Казактарга казакча баян кылабыз. Арабтарга арабча баян кылабыз. Туган, урдуларга урдуча баян кылабыз. Кыргызчага кыргызча эле баян кылабыз. Бул баягы жүрөгү кыйшык, акылы кем мындайраак төмөнкүлөрдүн андай болбош керек. Элди бөлбөш керек. Кыргызстанда алхамдулилля канча болсо ошону бар. Биз калпак кийип орусча сүйлөп жакшы эле жүрөбүз го, я. Орус болуп кеткен жокпуз го. Бишкектин жарымынан көп эле орусча сүйлөйбүз. Москвага барып выступление кылып орусча кылсак, же болсо азыр мисалы эми ООНго барып, же болсо дагы бир жерге барып англисче болсо, эмне англис болуп кетеби ол? Өзүнүн тили. Наоборот, көп тил билген жакшы эмеспи? Көп тилде сүйлөгөн жакшы эмеспи? Улуттардын ортосунда ынтымакты. Азы деген бизде жаштарда минимум 5-6 тил үйрөтүшүбүз керек. Кыргыз эне тилибизди мыкты билгенге, окуганга, жазганга, ошондой эле динибиздин руханий тили, пайгамбарыбыз айткан араб тили. 3 нерсенин себебинен жакшы көрүлө деген. Менин тилим араб. Курандын тили араб. Бейиштин тили араб деген. Биз баарыбыз арабча тилди, Куранды, намазды окуганда билбесек болбойт туган. Үчүнчүсү эми, машалла мына эми союздаш, мамлекеттер көбүнчө орусча сүйлөшөбүз. Орусча тилди үйрөнөйлү, орусча сүйлөйлү. Мен аз жакында ушул бир 3-4 тилде баяндарды баштайын деп аттым эле бул. Бул жагы кандай болуп калды бул? Чын да? Бир Кытай ушу кыргыз салам алейкум деп кыргызча бир 2 сөз сүйлөсөчү. Бир тууганда жакшы көрүп каласың. Ошондой эле артык тилме. Bir söz var, bir til bilgen bir kişi, 2 til bilgen 2 kişi değil. 3 til bilgen 3 kişi. Андай кыйшык болбош керек, эл бузар болбош керек. Эл бузар болбош керек. Ал жерде улуттун бардыгы өзбек улут. Өзбекче айтасың анага. Түшүнүктүү болсун деп, ушу тилдүү болсун деп, жүрөгүнө кичине жагып, ушундай бир жүрөгүнө жарака алганда, бардыгы кайгырып, руханий атасын жоготуп отурганда, туугандар ал орундуу болот ал. Ана калпак кийип алып өзбектер сүйлөтүр мындай деп. Бетиме келип айтпайсыңар бияка келип, сен сүйлөшөйлөр. Анчалык эле кыйшык, анчалык эле конченый болбош керек. Кичине мээни ачып, о дүйнөдө жашап атасың билип жүрүш керек. Андай болбош керек туугандар. Биз эсибизде пандемиянын учурунда Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чек араларда канча тополоң. Ал жерде орток тажик туугандар экен. Тажиктер менен тажикче сүйлөшүп. Мынандай ынтымак бир элбиз, тополоңду токтотойлу деп канчалык. Кудай сактасын, кандай болбосун дагы кошуна мамлекеттердин алхамдулилля бул тил билген андай жаман эмес. Ана жумурткан кыргыз деп анан кандай мындай деп ошо эле калгансызбы? Башка иштөгөнүп калгансызбы? Анан көрүп жаназага барбайсыңбы ошондой эле? Мусулмансыңбы? Жүрөгүңдө иман барбы? Анда жаназага барбайсыңбы? Мүмкүнчүлүгү болуп туруп барбагандарга мен аз айта элекмин, көбүнө кат тийип калышы мүмкүн да. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп барбай койгонгочу, андай болбош керек. Бир фасыктардын жаназасына барып жүрөбүз. Мындай аалымдарды 64 жашында Куранды жатка билген киши. 64 жашында Куранды жаттаган. Мына бардыгыбызга мотивация. Ким аз 64-кө чыкты мына? Барыбыз жаттасак болот деген. Союз мезгилинде динде туруп намаз окуган кандай кыйын эле, орозо туткан кандай кыйын эле, Куранды окуткан, хадис окуткан кандай кыйын эле, ошол убакта окуткан киши. Улуттарды бөлбөгүлө, кабырда улут суралбайт. Сен улутуң ким деп сурабайт. Кыргызсыңбы, казаксыңбы, өзбексиңби, тажиксиңби, дүнгансыңбы? Сурабайт аерде. Аерде атыңды да, фамилияңды да сурабайт. Керек болсочу, эмне болуп өлүп калганыңды да сурабайт.
Канча балалуу болдуң, эмне бала болдуң? Сурабайт аята, кызыгы жок анын бул сенин. А жерде сен кулчулдугуңду сурайт. Адам, сен Аллах Таала канча кулчулдук кылып келдиң? Канча оңолуп, канча тазаланып келдиң? Ошон үчүн өзүң эр ойлосоң башка эр ойлойт. Биз 2000 Кудайга шүгүр 2010-жылы, 90-жылы кандай деген тополоңдор, шайтандык тополоңдор болду. Ошол убактагы сөздөрдү угуп тур көрсүн. Биздин буйруктарды муфтияттан чыгарган, мен муфти болуп турганымда ошол жерде буйрукта жума намазы боюнча буйруктарды окуп көрсүн. Эчтекени билбей эле улутка күйгөн биздей болот. Элге күйгөн биздей болот, Кудайга шүгүр. Мактанып да кайта алабыз, дайым айтабыз любой жерде. Кудайга шүгүр. Калпак кийип туруп ошо чиркөөлөрдө азан айткан биз болобуз. Көп нерсе айтылбайт эле эми. Кудайга шүгүр, Кремльде баян кылган биз болобуз. Кандай тил болсо дагы. Кээ бирлерин ушундай угуп алып, мындай таң каласыз. Эми көрө албастык, буга эми кичине кечирип коесуздар, может мен да кичине өзүмө эмоция калтырып жүрдүм окшойт. Мындай немелердин көңүл бурбай эле коюш керек эле. Просто дагы суроо келип калганын айтам да. Андай болбош керек. Наоборот, иншалла, давайте биздин балдар бардык тилде англисчени үйрөнөйлү. Үйрөнөйлү англисчеден. Элде калып калбайлы аркага. Любой англичанин менен англисче сүйлөшөйлү. Биздин азыр өзүбүз кичине болсо да аз-маз нампанды билип алайлы. Балдарыбызды жакшы окутайлы. Балдарыбыз дүйнө таанысын. Япониядан тартып, Чили, Америка, Бразилия бардыгына. Алхамдулилlah. Бул иншалла бул сыймык эмеспи? Кыргыз ошол жерге барып англисче сүйлөп атса, англисче ал жерде выступление баяндамасын жасап атса, Францияга барып французча сүйлөп атса. Бул шүгүр кылып сыймык тааныш керек да бул. Андай тупой болбош керек да, глупый болбош керек. Кичине мени ачып жүрүш керек. Баягы бака бар го, мен мисал келтирип койгон, кээ бирлерин оор келип тийип калса капа болбогула. Кудукка салып коет экен да, ал ойлойт экен да, аалам ушу кудуга окшойт депчи. Ошентип ойлой берет экен да, бакачы, аалам ушу дейт экен да, бар дүйнө ушу деп. Чоң сел келип алып кеткен экен. Кудуктун ичинде бака чыгып туруп көрсө, буякта башка адам бар турбайбы? Кичине мындай мээден чыгыш керек да дүйнөгө карап. Тем более ошо мен ойлогон эмесмин мындай жаназада мындай болот деп. Кытайга барып калдык. Кытайда анан канча 10 күн болдук окшойт. Анан 3-4 сөздү үйрөндүк, жаздык. Мен атай алып жаздым. Ушул кытайларды аз болсо дагы бир ыраазычылыгымды билдиребин. Аз болсо дагы кыргызды таанытайын кичине. Кыргыз деген бар деп туруп анан бир аз немелерин жаздык. Хомадан баштап тарсылдатып кечирим сурагандан, шүгүр айткандарынан барып. Эки ооз эле сүйлөсөм ушунча сүйүнөт. Тамагын бекер берип жүрөйүн дейт да. Жок. Мындайды деп. Адам ушундай. Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр. Дагы өзбек элдерине улутуна айтам мен. Кыргызча үйрөнгүлө. Кыргызча сүйлөгүлө. Бул улуттук ынтымакты бириктирет. Түшүндүңбү? Бул эч кандай мындай улутчулукка кирбейт тугандар. Мамлекеттүүлүк бул. Кыргыз тили болгондон кийин, алхамдулилlah. Биздин убагында иншалла даже ушунча имамдарга, карыларга, муфтиятта мен мыйзам түрүндө фатва чыгаргам керек болсо. Мына ошол кичине андай мындай кыйшык сүйлөп аткандар муфтияттан барып ошо менин буйругумду алып көрсүн. Окуп көрсүн, анан көрөт анан. Ошон үчүн иншалла бул жерде мындай өзүбүздү бир көрсөтүү кыйын сунуу эмес. Мына жооп катарын айтып атам, туура түшүнгүлө да. Андай кылбагыла. Ошон үчүн иншалла барып туруп, бу жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу ордунан тура калды да. Жаназа өтүп баратат эле. Жанында сахабалар, жоро жолдоштор айтты: "Я Расулуллах, бул мусулман эмес" деди бул. Бул бир жөөттүн баласынын жаназасы деди. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди? Адам баласы эмеспи деди. Карачы. Өлүктү сыйлап ордунан тура калды. Өлүктү сыйлаган дин, бизге үйрөткөн дин, өлүктү сыйлаганды үйрөткөн дин. Тирүүнү канча сыйлашыбыз керек? Мусулман эмести өлүгүн сыйлап тура калган дин. Мусулман болсо канча урматташыбыз керек? Өзбек тили мусулман тили. Дагы угуп алыңыз. Тажик тили, казак тили, мусулман тили. Башкаларга эми кичине мындай саясий аралашып кетпей, ошон үчүн иншалла карап туруп андай болбойлу. Кичине кең пейил, жакшынакай үйлөнүп, элди бузбай, элди ажыратпай, наоборот, бирден иншалла. Бир башка баш ийүү, бир мамлекеттүүлүктү түзүү, ыймандуу, адилеттүү, берекелүү мамлекетти түзүү.
мына ошо баарыбыздын ошо болгандай аракет кылышыбыз керек ар жерде. Жараткан Аллахым кабыл кылсын. Илими бар кыз, илими жок балага турмушка чыкса болобу? Ата энесинин динден түшүнүгү жок. Азыркы учурда бала Москвада. Эми күф болбой калат го. Күф болбой калат. Бирок хотя бы мына өзүнө жараша илими болса, кандай десем, 5 вакыт намазды окуган, адал арамды билген, илимдүү кыз, Куран хадистин баарын жаттап алган. Боло берет анда хотя бы, ошо болсо да. Эгерде таптакырлардын илими жок болсо, теңдик керек да, динибизде теңдик бар. Күф деп коет. Ошо болбой калат. Так. Биз бирөөдөн эт алып жатабыз. Адалбы десек, адал деди. Бирок биз күмөндөнүп жатабыз. Бирок биз ал азыр жеп атабыз. Кандай болуп калат? Же биз туура эмес кылдыкпы? Шектенсеңиз, таштап эле коюңуз. Шектенсеңиз, албай эле коюңуз. Мен үйлөнө албай жүрөм. Көптөн бери не кылышым керек? Азыр жашым 33-тө. Аллаху акбар. Иншалла, үмүтсүз болбоңуз. Үмүтсүз болбоңуз. Кудай калса, мен деле 33-тө үйлөнгөм. Алла берем десе, Кудайга шүгүр бере берет. Бирок эми мындай жөөлүү себептер менен мен илим алып, тияк-бияктарда болуп, ушундай болуп, ошо кеч үйлөнүп калган. Ата алхамдулилла азыр деле Аллага шүгүр перзенттерим бар, бардыгы. Ошон үчүн бирок сиз аракет кылыңыз. Бирок дин илимисиз мынчалык жашты узартып үйлөнбөй жүрө берген болбойт, ачык айтайын. Дин илим менен алек болуп турган болсоңуз бөлөк кеп. Ибадат менен алек болуп калган болсоңуз бөлөк кеп. Ата күтөн жөнөкөй мындай көп өтө узарткан жакшы эмес. Эртерээк эле үйлөнгөн. Азыр дагы алхамдулилла караңыз, үйлөнө элек имандуу кыздар бар. Жакшы Алладан чын жүрөктөн сураңыз, аракет кылыңыз. Кудай кааласа, Кудайым иншалла сизге имандуу жубай насип кылсын. Экоисламик деген банкта автофинансирование деген бар экен. Мисалы, машинанын баасы 200 000 сом болсо, биринчи 30% берип, анан калганын бөлүп төлөсө болот экен. Банктын оценкасы 200 000 сомго 21 280 экен. Ошондо банк мага 200 000 берсе, мен банкка 221 280 сомду бөлүп төлөп берем. Ушул адалбы? Караңыздар. Экоисламик банкта мен шарият кеңешчиси болуп иштейм. Бүгүн эле эмес, ол 2009-дан бери. Булардагы договорлор, типовой договор, эл аралык договор. Исламский принцип финансирования деп коет. Ислам принцип каржылоосу. Бүткүл дүйнөдөгү боюнча. Ушу азыркы айтып атканыңыз мурабаха дейт да. Ал жерде алхамдулилля, бул жерде только фамилия өзгөрөт, баасы өзгөрөт. Погашение деп коет, срок погашения, төлөмдөрүчү. Вот ошолор наценкалар эле өзгөрөт, болду. Калган бардыгы шариаттын талабы менен жасалган. Анан биз мында диний теологиялык жактан эле карайбыз, теологический вопросторду. Наркы финансовый жагы тияк-бияк аларга карабайбыз. Ар ким ансын өзүнө жооп берет ал. Эгерде туура эмес тияк-бияк кылып аткан болсо, атак мына договорлорду, келишимдерди алда бер, буларды мен сары карайын. Нар жагынан нар жагына ага жоопту эмеспиз биз. Бирок мындай кылып азыркы айтып атканыңыз 30% неме кылып аткан, барды консультация алыңыз. Бир тоңулап туруп, үстүнө ошол бааны алып туруп, сизге сатат, документтер өздөрүндө болуп турат. Сиз ба толук төккөнүңүздөн кийин анан сизге өткөрүп берип коет. Болот бул. Мурабаха. Мен 16 жаштамын. Азыр музыкалык училищеде окуйм. 2-чи курс болом. Комуз бөлүмүндө окуйм. Суро, комуз чертсе болобу? Комуз биздин бул улуттук маданият. Бирок ислам динде бул маданият жок. Ошондуктан карап туруп, негизи комузу жок эле өнөрдү көрсөтүңүз бир. Эми баягында айтып атканда кээ бир уламалар макрух деп фатва берген. Кээ бирлери болбойт деген. Кандай болгон чакта дагы иншалла карап, азыркы бул биздин маданият, урп адаттын каада салтына карайт дагы шариятка мунун тиешеси жок. Ассаламу алейкум, мен Екатеринбургтан жолдошум дүң чегет дейт. Не деген бул? Наркотиктин бир түрү? Дүң чегет, бирок мени какшатып жатып намазын кээде окуп коет. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз деди. Биринчиден туугандар, мындайда
Мен муналарды суроолорду ол бир үйдөн окуп келип албайм, билбейм муну. Ошон үчүн кандай берсеңер ошондой эле жооп берем да. Аны туура түшүнгүлө, билбегенди билбейбиз деп айтат. Дүңк деген эми биринчи жолу окусам каяктан билем. Сиздер күлөсүңөр эми. Дүңк деген эмне экен деп эле. Болсо буга чейин окуп алганымда мен анда бирөөдө сурап алатам, мен муна түшүнбөй атам бул дүңк дегенди. Кандай болбосун, мен не бала чегеби туган денеге зыянбы, мээге зыянбы, ден соолукка зыянбы, болду арам. Однозначно арам ал. Зыяндуулугуна жараша кете берет. Эгер совсем акылды деле жок кылып, ден соолук деле уруп аткан болсо, совсем эле арам ал. Мен наша дегенди билем, наркотик дегенди билем мына. Бул адамды совсем айнытат, жок кылат. Бир сигареттин мисалы андай эле зыяндуулугундай күчтүү эмес, ага ошон үчүн уламалар макруну берген. Фатваларчы. Мына ал эми ал дүңкү кандай экен, аны мен кайсы жагынан мен билбейм. А так мисалы зыян экен болгон болсо, все, токтотуш керек буга. Адамдардын алдынан бир өтүп коеюн дедим эле. Билип билбей ушактаган же жала жапканым үчүн кантип айтсам болот? Жолдорун айтып коесузбу? Туган, бул дүйнөдө кичине напсиңизге оор келиши мүмкүн. Эчтеке эмес. Ахиретке таштабаңыз, сураныч. Алла үчүн сураныч. Башыңызды ылдыйга кылып барсаңыз, иншалла кечире берет. Жөн менден кемчилик кетип калды, ката кетип калды, кечирип коюңуз деп. Бир эле сөз болду. Сизден акча да кереги жок. Не кыйын ал? Мен сизди билбей ушактап койдум, сизди билбей мен жала жаап койдум деп. Билип билбей эле ушунду сүйлөп алыптын, шайтанга азгырылып кетипмин. Ушу ахиретке калтырбайын деп атам деп. Кимдин жүрөгүндө иман болсо, ахиретке калтыртпайт аны. Иман болсо, ахиретке калтыртпайт. Муну сураптан бери коет. А эгерде карап тур, эгерде коомчулукка жайган болсоң жаласын, анда коомчулуктан адилеттүүлүктүн талабы коомчулуктан кечирим сурап коюш керек болот. Ушул айтканым жала болчу, туугандар кечирип койгула, жаман ойда калбагыла. Бүттү. Бир алым бар, ушул убакытты пайдаланып айтып коеюн. Маулана Ашраф Али Тануи рахматуллахи алейхи болуш керек. Бирөө ушактаган экен. Бизде шариятта гыйбат тохмат деген термин бар. Гыйбат деген бул ушак, тохмат деген жала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радыйаллаху анху сураганда, Абу Хурайра, гыйбат деген не билесизби дегенде, Абу Хурайра радыйаллаху анху, жок, Абу Хурайра пайгамбар сураганда пайгамбар жооп берди. Гыйбат деген сен бир туган мусулманыңдын айыбын айтуу. Бир туган мусулмандын айыбын айтуу бул гыйбат. Абу Хурайра жооп берип атат. Я Расулалла, ошол айып ошодо болсочу. Мен ошону айтып атам дейт пайгамбарыбыз. Ошол айыпты айтуун гыйбат. Ошакка кирет. Ал эми эгерде ал айып жок, сен айыптап айтып аткан болсоң, бул тохмат, ал гыйбаттан дагы күнөөсү катуураак дейт да. Ошондой бирөө кыскасы мен бир айыбым бар. Бул киши буга айткан болсо, ушуну гыйбат деп айтат. Менде ал айып жок, бирок ушундай өзүнө токуп туруп айттыбы, буну тохмат дейт да. Түшүнүктүү болдубу? О кишиден сураган экен, мен сизди гыйбат кылып койдум эле, бир айыбыңызды айтып койдум эле, кечирип коюңуз деп. Анан айтыптыр. Кечирем бир шарт менен дептир. Не шарт менен десе? Ошол мени эмне деп гыйбат кылдың эле, ошону айт дептир. Аны сизди мындай жемелөө, кароолоо максатында эмес, мен өзүмдү оңдоо максатында айтып атам. Менде бар ал айып. Ошону сиз бирөөгө айттыңыз. Эми мен суранычым ошону айтып кой, мен ошону оңдоп алайын. Түшүндүңүзбү? Мен оңдоп алайын, мен эми айыбы жок адам жок да. Ошону оңдоп алайын. Бул айтса, оңдоп алам. Анан эгерде бул айтты, мен ойлонуп көрсөм, андай айып менде жок. Таксыр бунуңуз тохмат экен. Бул айыбым гыйбат эмес, бул жала экен. Менде андай айып жок ал. Мисалы да? Ошон үчүн кээ бир алымдар ошо кайра сурайт ошодон. Эмне деп гыйбат кылдың эле, мен ошону оңдоп алайын деп. Макулбу?